Садыр Жапаров кыштан көйгөйсүз чыгабыз сарсана болбогула дейт. Ал эми Камчыбек Ташиев документи жок жаранга паспорт алып берди. Саясаттагы жана коомдогу окуяларды кеп кылабыз, саламатсызбы? Бишкек Ош жолунун Каракөл аймагында кырсык катталып 2 адам каза болду. Малым болгондой, унаанын айдоочусу рульга ээ боло албай калып, жардан кулап кеткен. Автоунаада 4 адам болгон, алардын арасынан улгайып калган аял окуя болгон жерден каза тапкан. Ал эми жабыркаган 5 жашар бала ооруканадан чарчап калган. Президент Садыр Жапаров 26 июльда Кабар улуттук маалымат агенттигине энергетика тармагына киргизилген өзгөчө кырдаал режими тууралуу түшүндүрмө берди. Анда мындай жарлыкка кол койгон себебин энергетика министрлигинин ыйгарым укуктарын кеңейтүү зарылчылыгы менен негиздеди. Жана сарсана болууга негиз жоктугун айтты. Энергетика тармагына өзгөчө кырдаал киргизди десе эле, кокуй энергетика тармагы болбой калыптыр. Өзгөчө кырдаал түзүлүп калыптыр. Кышында абал кыйындайт экен деп ар кандай чагымчыл кептерге алдырбаш керек. Болгону ушундай жарлык менен энергетика министрлигинин ыйгарым укуктарын кеңейтүүдөбүз. Тилекке каршы биздин ачык айрым коомубузда бийлик эптеп эле бир жеринен жаңылса экен, жыдылса экен деп эле жалаң эле жамандык издеген, өлкөдө ушундай бир каатчылык түзүлсө экен деп күткөн бир ууч топ бар. Бирок биздин сабаттуу элибиз өкмөттүн ачык айрым ишин туура, так түшүнүү менен кабыл алып жатат. Президент быйыл өлкөдө суу аздыгына токтолуп, бул Кыргызстанга эле эмес, жалпы аймактагы көрүнүш экенин белгиледи. Кышында электр энергиясына байланыштуу көйгөй жаралбасына ишендирүүгө аракет кылды. Эске салсак, Садыр Жапаров 24 июльда энергетика тармагына 3 жылга өзгөчө кырдаал режимин киргизүү боюнча жарлыкка кол койгон. Анын алдында 20 июльда энергетика министри Талайбек Ибраев өкмөттүн жыйынында мындай режим киргизүүнү сунуштаган. Кыргызстанда бюджеттик каражаттын эсебинен мамлекеттик сатып алууларга мындан ары тендер өткөрүлбөйт. Президент Садыр Жапаров мындай өзгөртүүлөр киргизилген мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга 25 июльда кол койду. Мыйзамды жогорку кеңеш 29 июнда кабыл алган. Мамлекеттик сатып алуулар порталы 2015 жылдан бери иштеп баштаган. Мамлекеттик мекемелер сатып алуу кызмат көрсөтүүлөрү толугу менен интернет порталда жүргүзүлүп келген. Ушул тапта порталга катталган 4200дөн ашык сатып алуучу, аларга кызмат көрсөткөн 30 000ден ашык компания бар. Иликтөөчү журналисттер аталган порталдагы маалыматтарды иргеп, коррупциялык көрүнүштөрдү кызыкчылыктар кагылышын аныктап келишкен. Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова 9 августка чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынды. Эсиңизге салсак, 25 июльда Динара Кутманова министр болуп турганда бир катар коррупциялык фактыларда башкы уюштуруучу жана шыктандыруучу болгону аныкталып кармалганын кабарланган. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев апасы каза болуп калгандан кийин өздүк документин ала албай жүргөн Никита Гончаров аттуу жаранга идентификациялык ID картасын жана жалпы жарандык паспортун тапшырды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Мунун алдында 12 июльда соц тармакта Никитанын УКМКнын төрагасынан жардам сураган видеосу жарыяланган. Ассаламу алейкум, Камчыбек Кыдышаевич. Мен Гончаров Никита Александрович. 2005 жылы Кыргызстанда төрөлгөн. Мен сизге кайрылуу себеби паспортум жок. Паспортум жогунан окуу жайга окуй албайм, армияга бара албайм. Мен атам бар, бирок кички кезимде апам каза болуп калган. Мен сизден суранам.
паспорт алганга жардам беребиз. Бүгін 26 июльдан тарта Бишкек-Ош жолундағы Төө ашуудағы туннелди оңдоо иштерине байланыштуу күнүнө 10 саатка жабуу башталды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, Сосновка өткөрмө бекетинен жүк ташуучу машиналар түнкү саат 3-төн тартып, күндүзгү саат 4-кө чейин өткөрүлбөйт. Жеңил машиналар үчүн жол эртең менен саат 6-дан күндүзгү саат 4-кө чейин жабык болот. Бишкекте номер 175 маршруттук таксиде жүргүнчү кызды сабап кетишти. Бул тууралуу окуяга күбө болгон адам социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Маалым болгондой, окуя кечээ 25 июлда болгон. Маршруттук таксинин салонунда бир кыз менен эркек кишинин ортосундагы ооз-эки чыр чыгып, ал кызды сабаганга чейин алып келген. 1 май райондук ички иштер бөлүмү аталган факты маалыматтык реестрге катталганын билдирди. Тергөөгө чейинки текшерүү башталып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда милиция кызга кол салган жарандын жүргөн жерин тактоодо. Жогорку кеңеште чет мамлекеттердин парламенттери менен кызматташуу боюнча 32 депутаттык достук топтор бар. Анда эл өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгү жаман деп атап келишкен. Батышка, тагыраагы АКШ жана Канада менен достук тобуна кошулган. Бул топтор эки тараптуу мамилелерди бекемдөө максатында түзүлүп, депутаттар аталган өлкөлөргө иш сапарлары менен бара алышат же чет өлкөлүк кесиптештерин чакыра алышат. Фактчек KG редакциясы АКШ менен Канадага дос болгусу келген эл өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүн талдап чыкты. Жогорку кеңеште чет мамлекеттердин парламенттери менен кызматташтык боюнча 32 достук депутаттык тобу бар. Айтсак, Аргентина, Бразилия жана Түштүк Американын башка мамлекеттери менен кызматташтык боюнча достук депутаттык топторунда катталган эмес. Ал эми АКШ жана Канада достук тобуна эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү 62 депутат же болбосо депутаттардын жалпы санынын 69% кирген. Ошол эле учурда алардын айрымдары Россия жана Белоруссия менен достук топторуна мүчө болушкан. Бул топтор эки тараптуу мамилелерди чыңдоо максатында түзүлгөн. Депутаттардын өнөктөш өлкөлөргө барууга же чет элдик депутаттардын делегацияларын чакырууга мүмкүнчүлүгү бар. Фактчек KG-нин редакциясы АКШ жана Канада менен дос болууну каалаган эл өкүлдөрүнүн батыштын таасири тууралуу айткандарын эстеп, алардын билдирүүлөрүн талдоону чечти. АКШ жана Канададагы кесиптештери менен достук мамиледе болгон 70 депутаттын 18-и жок дегенде бир жолу батыштын таасири жөнүндө сөз кылышкан же Орусия тараптуу мыйзам долбоорлорунун демилгечелери болгон. Батыштын таасири тууралуу эң көп сөз кылгандардын сап башында Надира Нарматова турат. Депутат айым саясатка аралашкан бейөкмөт уюмдарга болгон көзөмөлдү күчөтүүнү жана чет элдик агенттер тууралуу мыйзамды кабыл алууну сунуштаган. Анын айтымында 5-чакырылыштын депутаттары тиешелүү мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алып, бирок процедураны аягына чыгарууга үлгүрбөй калышкан. Ушул мыйзамды көтөрүп, экинчи окууда комитетте кайра карап чыгуу боюнча протоколдук тапшырма берүүңүздү суранам. Өлкөнүн тынчтыгын ойлогондор болсо, бул документте аягына чейин иштеп чыгууга катыша алат. Биз аларга чет элдик агент статусун бермейинче республикада тынчтык болбойт. Чет өлкөдөн каржыланган бир нече бейөкмөт уюм бийликти аңдып жүрөт. Алар өзлөрү бийликке келүүнү каалап жатышат. Нарматова батыштан каржыланган бейөкмөт уюмдар улуттук идеологияны бузуп жатканын, ал эми өнөктөштөрү кесаребе жолу менен төрөттөрдүн көбөйүшүнө себеп болгон америкалык ыкма экенин белгилеген. Чет элдик агенттер боюнча мыйзам долбоорун кабыл алууга чакыргандардын катарында Шайлообек Атазов дагы бар. Анын айтымында өлкөбүздө мамлекеттик идеологияга, улуттук баалуулуктарга, каада салттарга доо келтирген уюмдар бар. Алар мамлекеттин стабилдүүлүгүнө терс таасирин тийгизип, өлкөгө аскердик кол салуу болгондо дагы кол салган тарапты колдогон макалаларды жарыялайт. Биз бул ишке чекит коюп, улуттук баалуулуктарыбызга шек келтиргендерди токтотушубуз керек. Мындан тышкары, ал каада салтыбызга терс таасирин тийгизип, мамлекеттик сырларды чогултуп, аянтка таштанды ыргыткандыгы үчүн бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдарды текшерүүнү дагы сунуштаган. Ал эми Айсара Абдибаева доллардан баш тартууну сунуштаган. Анын айтымында Кыргызстан бул чет элдик валютага көз каранды болуп калган. Биздин жашообуз толугу менен ага байланыштуу болуп калды. Калктын 89% насыя менен жашайт. Доллар менен насыя берүүгө тыюу салган улуттук банктын чечими бар. Ага карабастан коммерциялык банктар доллар менен насыя беришет. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев бейөкмөт уюмдар жаштарды туура эмес жолго салып жатканын айткан жайы бар. Жаштарыбызды бейөкмөт уюмдар кайда алып бара жатат? Кайсы каражатка? Көрдүңүзбү, биздин келечегибиз үчүн коркунуч бар. Учурда трансгендерлер жөнүндө сөз болуп жатат. Тилекке каршы тенденция күч алууда.
Биз бул көрүнүш менен күрөшүшүбүз керек. Министрлер кабинети ушул багытта иштеши керек. Чынында бул чоң көйгөй. Бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечилеринин катарында депутат Улам Примов дагы бар. Документке ылайык акысыз негизде берилген каражаттардын эсебинен иш алып барган коммерциялык эмес уюмдар жыл сайын финансылык ресурстарын түптөө булактары жана сарптоо багыттары тууралуу маалымат берип турушу керек. Ал эми АКШ менен Канаданын төмөнкү достору Орусиянын стратегиялык пландоо боюнча мыйзам долбоорун көчүрүп алышкан. Нуржигит Кадырбеков, Венера Райымбачаева, Динара Ашимова, Нурланбек Шакиев, Данияр Төлөнов, Миргүл Темирбаева, Арсланбек Малиев, Жалолиддин Нурбаев, Чыңгыз Ажибаев, Нилуфар Алимжанова, Айсара Абдибаева, Руслан Жакышев. Экономика жана коммерция министринин орун басары Чоро Сейитов аталган мыйзам долбоорунун 99% орусиялык мыйзамга дал келерин, ошондой эле бул мыйзам долбоору Кыргызстанга туура келбей турганын белгилеген. Биздин экономика кыйла мобилдүү, башка ыкмалар керек. Биз буга чейин колдонулуп келген нормаларды колдонууну сунуштайбыз. Депутаттык достук топторунун лидерлери жыл сайын аткарылган иштери тууралуу отчет берип туруш керек. Бирок ачык булактардан бул тууралуу эч кандай документ жок. Батыш өлкөлөрү менен болгон мындай парламенттик достуктун жыйынтыгы кандай болорун факт-чек кейжинин редакциясы байкап турмакчы. Берин ушуну менен жыйынтыктайм, күнүңүз көңүлдүү улансын.